Бүгүнкү биздин каарман Осмонов Туратбек Баратович. Ал 1962 жылдын 17 июнунда Кемин районуна караштуу Чымкоргон айылында жарык дүйнөгө келген. Туратбек агайдын чыгармачылыкка болгон ышкысы мектеп курагында эле ойгонуп, алгачкы ырсаптары менен аңгемелери дал ошол мезгилде жарала баштаган. Бирок калемгерлик жолун олуттуу нукка салып, өзүнүн таба билүүсү 50 жаштан кийин башталат. Убакыт өткөн сайын анын ички дүйнөсү бышып жетилип, сөз аркылуу элге ой бөлүшүүгө болгон умтулуусу күч алган. Мектепте окуп жүргөндө 8 класста ошондо ыр аңгемелер жазчумун да. Андан кийин студент болуп жүргөндө жазып жүрдүм. Үй турмушуна байланыштуу үйлөнгөндөн кийин, бала болгондон кийин ачык айтканда таштап койгом. Андан кийин бир акындыкка, жазуучуга эме керек экен. Кандай тынч обстановка керек экен да. Үйдө балдар чурулдап турса жаза албайт экенсиң, ачык айтканда. Анан ошондой момент болуп калды. Бир жумушка кирип, анан баягы эски ырларымды, жазган аңгемелеримди окуп, кайра ошо келе баштады да. Анан ошондон башталды, элден өткөндө. Биз Чымкоргон аймагынын Чымкоргон орто мектебинде турабыз. Бул жерден мен 10 жыл окуп, билим, тарбия алдым мугалимдерден. Бул мектеп менен көп жылдан бери иштешип келатам. Жаракка чыккан 3-4 китебим бар. Ошону мектептин китепканасына бергем. Азыр ошону көрөсүздөр. Андан тышкары Санжыра музейинде ачканбыз. Ошол жөнүндө да көрсөтүп берем. Жана мен айтып өткөндөй, мына Абдыкайыр Казакбаев мектебинин китепканасына келдик. Саламатсыздарбы? Мына бул жерде китепканага өткөргөн 10 чакты китебим болчу, калгандары жок экен. Окуп аткан окшойт. Бул жерде 7-8 эле китебим бар экен. Кеминим, туулуп өскөн кеминим, түрлүү өнөргө бай элим. Жаш кары дебей барысы урматтап сыйлайт өз жерин. Кен байлыкка мол келген, Куранды ак түс бейшеке, көгөйрөк окторкой тарыхы кылымдап жашайт элимде. Карагай арча тоолору көз жоосун алган күн сайын, ак мөңгүлүү асказоосу демге дем кошот ар дайым. Калышпай учкул мезгилден алга умтулуп келебиз. Ак эмгек кылып ар дайым жашоонун баркын билебиз. Кеминим менин кеминим, ал дейлеген бешигим. Өнүгө бер, өсө бер, өркөн өссүн элимдин. Туратбек Осмонов Чымкоргон айылынын кулуну болот. Биз айылдын кулуну болгондуктан дагы агайыбызды жакшы тааныйбыз. Агайыбыз акын ырлары китептерде ыр жыйнак болуп дагы чыгарылып келе жатат. Эне тил жөнүндө, мекен жөнүндө көп жазылгандыктан 23 сентябрда мамлекеттик тил күнүнө карата окуучуларга көбүнчө агайыбыздын ырларын жаттатып, көркөм айттырабыз. Агайыбыздын ырлары мааниси жагынан дагы, мазмуну жагынан дагы жакшы жазылган ырлардан. Бул ырлар жүрөгүбүзгө дагы жакын, анткени агайыбыз Чымкоргондун кулуну болгондуктан дагы бизге жүрөгүбүзгө абдан жакын. Туратбек Осмонов ак бата, алышат так бата, адамдар турмушта, сапарга чыкканда жакшылык жумушка. Батаны каарылар беришет акылман, алакан жайышып, чын дилден айтылган. Ак тилдүү ак бата, кабыл бол калкыма, сураган ак бата арналсын жалпыга. Туратбек Осмонов, суу сыйлайлы. Суу өмүрдүн булагы, сууну жалпы сыйлайлы.
Саран жалдуу колдонгон, чексиз эмес алдагы. Билүү керек баарысы, жашы менен карысы. Керек болсо кээлерге, таза суу мүрөк дарысы. Туратбек Осмонов, кыргыз тили. Кыргыз тил менен мактанам, кыргыз тил менен даңктанам. Өркүндөп өссүн тилибиз, тил күнүндө шаттанам. Тилди биз чексиз сүйөлү, тил үчүн жанып күйөлү. Улутту улут тааныткан тил экенин билели. Тил менен жашап жанабыз, тил менен көрмөй алабыз. Тааныткан дүйнө жүзүнө таланттуу Чыңгыз агабыз. Аздектеп тилди сыйлайлы, келечек анда турбайбы? Туу кылып бийик көтөрүп, кыргызча сүйлөп ырдайлы. Кыргыз элим, ак калпак кыргыз элим, ала тоо кыргыз жерим. Таанылдың бүт дүйнөгө багынтып мезгилдемин. Салт санаң өтө терең, тарбия маани менен. Мурасың баасы чексиз, сакталып бизге жеткен. Өсө бер кыргыз элим, өркүндөп тууган жерим. Өзүңө дайым арнайм, ак сүйүү жана мээрим. Туратбек Осмонов, орозо кармайлы. Кармаган орозону адамдардын жашарат, жан дүйнөсү тазаланат. Мүнөзүн жакшы жакка өзгөрүлүп, сезими жаңыланып аруланат. Чынында орозонун зор таасири, кадырын билсе болот токчулуктун. Баалайсың түшүнгөндө чын маанисин, менимче орозо бул тобук кылуу. Ылайым орозобуз кабыл болсун, орозо кармаганда сабыр болсун. Ортобуз бөксөрбөстөн дайым толуп, элиме ырыс дөөлөт бакыт консун. Буюрса 23 апрелде китеп күнүнө карата иш-чара болот. Жогорку класстар менен өзүбүздө традиция болуп жүргөн, баягы жылдан жылга окуучулар берип жүргөн китептердин 10 класстар, 11 класстарга баягы китеп ыйгарышат эмеспи? Ошондой белек катары болуп, андан бөлөк ушул өзүбүздөн чыккан буюрса Акбар Рыскуловдун ошол жердеги бурчун өзгөртүп, бөлөкчө жазап, анан ошол менен катары ошол сиздердин китептерди дагы бир кошумча кыласызбы деп ойлойм. Болот буюрса, анан кайта дагы баягыдай кылып портрет, сүрөт кылып, текчелерди жазатып, өзүбүздүн айылдан чыккан атуу жазуучуларыбыз деген бир бурчту киргизсек деп ойлонуп отурабыз. Жакшы экен. Ошого келип кетсеңиз болот. Биз азыр Абдыкайыр Казакбаев мектебинин Санжыра музейинде турабыз. Бул Санжыра музейин менин күчүм менен ачылды. Түшүндүрүп кетсем, бул жерде көбүнчө кумаралардын сыныктары турат, кирпичтер турат, илгерки колдонулган. Бул кумара кирпичтер Чыңгоргон айылынан, Үлүс жерден, Агроттордон табылган. Чыңгоргон айылынын эмне себептен Чыңгоргон аталышы, бул мурун ата бабаларыбыз дубалдан коргон жасаптыр, чымдан. Ошон үчүн аталып калыптыр. Биз азыр Чыңгоргон айылынын коргондун кайсы жерде жайгашканын ошол жерин көрсөтүп берейин. Элибизге. Мына могу жер РПВнын жери. Жер участкалары болот. Могу арыктын четинде бир 10-15 метр илгери. Илгери дубал болчу. Коргондон чымдан жасалган. Узунун айтсак, болжолу бир 150-200 метр болот. Туурасынан бир 300 метр болот. РПВнын больницанын жери дагы ошо кирет да коргонго. Мен Чыңгоргон айылынын кулу болгондуктан Чыңгоргон айылынын тарыхы жөнүндө сөз кылайын. Чыңгоргон айылынын тарыхы.
тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт дегендей, ар бир айылдын тарыхы, маданияты болот. Биздин айылыбыздын кандайча аталып калганын сиздерге түшүндүрүп баяндап берейин. 1910 жылы 11 жылдары орус аскери биздин айылга келип, өздөрүнө гарнизон куруу үчүн биздин ата-бабаларыбызды топурак чымдан дубал коргон курдурган экен. Ошол себептен Чым коргон айыл деп аталып калыптыр. Бирок Чым коргон атал электе эң биринчи айылдын аты орус армиясынын генералынын атынан Столыпин деп аталыптыр. Андан соң 1930 жылы Жайнак Садаев айылы деп аталып, ал эми 1937 жылы кайра Чым коргон айылы деп аталган. Буюрса 2 жылдан кийин айылыбызга 90 жыл болот. Чым коргон айылынан атактуу инсандар чыккан. Жана ошондой эле азыркы убакта да көптөгөн акын жазуучуларыбыз кыргыз адабиятына чоң салымын кошуп келет десем жаңылышпайм. Чым коргон айылынын тарыхына токтолсом, эки чоң далил бар. Анын биринчиси менден улуу байкелеримдин мага айтып берген эскерүүлөрүндө коргондун кичине машина трактордук станциясы болуптур. Алар бала кезинде көптөгөн трактордун бурамаларын көрүшүптүр. Ошондой эле бул жер орус аскерлеринин аскердик даярдоочу жер болгон экен. Алар бул жерде ар кандай машыгуулардын күбөлөрү болуптур. Экинчи далил, мен 10 жашымда менден 2 жаш улуу Мухамбет байкем жана айылдык балдар менен ойноп жүрүп, Мүрзөнүн түндүк жагында жайгашкан коргон дубалынан байкем тайып жыгылып кетип, колун кокустатып алган. Ал коргон дубалдын узундугу болжолу 10-15 метр, бийиктиги болжолу 1,5 метр болчу. Жалпы коргондун узун туурасы, тууралуу айтсам, болжолу узундугу 300 метр, туурасы 100 метрден 200 метрге чейин. 2018 жылы «Ырларым, жаназыгым» аттуу алгачкы жыйнагы жарык көрүп, окурмандардын жүрөгүнө жол тапкан. Андан соң 2020 жылы «Кеч келген талант» китеби басылып чыгып, автордун терең ой жүгүртүүсүн, турмушка болгон өзгөчө көз карашын айкын чагылдырган. Мындан тышкары ар кыл чыгармачылык топтор түзгөн бир нече жыйнактарда анын чыгармалары жарыяланып, жалпысынан 5ке жакын китепке кирген. Эң биринчи мектепте окуп жүргөндө кыргыз тоолор деген ыр жазган, ошону окуп берейин. Ала тоо, кыргыз тоолору ар дайым бизге дем берет. Асман челген жоолору ажайып укмуш көрүп берет. Бийиктиги алардын бизди өзүнө тартышат. Мөңгүсүнөн суу мөңкүп өрөөндөргө шашышат. Арчагайын карагай саймалаган тоо бетин, жеткире албайм сөз менен жаратылыш келбетин. Акындын 10дон ашуун ырларына оон жаралып, эл арасында оондуу ыр катары жашап келет. Оболоп кемин кайрыктары алыска улам таралат. Туулган жерди даңазалап керемет ырлар жаралат. Жаңасы тыргактары кемининдин кайрыктары, өссүгүргө бер кемининдин акындары. Ошондой эле ал жаш окурмандарды да унутпай, балдар үчүн арналган китеп жазып, ага аңгемелерди, жаңылмаштарды, табышмактарды, акыл сөздөрдү жана жомокторду камтыган. Бул журналисттин үстүндөгү баардык нерсе, гезиттер, китептер, ушу мен эмгегим десем жаңылышпайм. Эң биринчи китебим мынакей «Ырларым, жан азыгым» китеби 2019 жылдары чыккан. Бул жерде жалаң ырлар, ар кандай темаларда, атамекен, лирика, инсандарга арноо ырлар. Экинчи китебим 22 жылы чыккан «Кеч келген талант» деген. Бул жерде ырлар жана аңгемелер.
камтылган. Үчүнчү китебим балдарга арналган китебим «Балалыкка саякат» деген. Бул жерде ырылар, табышмактар, жалпыбаштар, жомоктор жана накыл сөздөр камтылган. Жакындан баштап мен орус адабиятына кызыгып, балдар адабиятына кызыгып, котормочулукта эмгек кылып атам да, жаңы эле баштадым. Буюрса бир китебим бүтүп калды. 2017 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун мүчөсү болуп саналат. Учурда Кемин районунда жарык көргөн Кемин эмгек чарчысы гезитинде кабарчы катары эмгектенип, коомдук турмушка активдүү аралашып келет. Эмгеги жогору бааланып, маданияттын мыкты кызматкери наамына татыган. Кемин кайрыктары ирими Кемин районунда 2017 жылы түзүлгөн. Ошондон бери айыл жергесиндеги ыр жазып жүргөн калемгерлердин ишигине шык кошуп, дараметине дарамет кошуп, такшалдырып келатабыз. Ушу акындардын, калемгерлердин күчү менен авторлор кирип, Кемин кайрыктары 1, Кемин кайрыктары 2, Кемин кайрыктары 3 китептерин чыгарганбыз. Бул калемгерлердин арасынан Туратбек Осмонов эң активдүү калемгер. Бул Чымкоргон айылында турат. Биздин Кемин кайрыктарынын ар бир ишинен калбайт. Райондогу гана эмес, областтагы, республикадагы маданий иш-чаралардын активдүү катышуучусу, түрдүү сынактарга катышат, фестивалдарга катышат. Ошол байгелүү орундарга ээ болуп, алдыңкы жетишкендиктерге жетишип келет. Ушундай тынымсыз изденүүсүнүн натыйжасында, ак эмгегинин аркасында Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү болгон, маданияттын мыкты кызматкери деген төш белгини алган, анан ар түрдүү сынактарда дагы байгелүү орундарга алып төш белгилер менен сыйланып келатат. Биз Туратка ишине ийгилик каалайбыз. Мындан ары да чыгармачылыгы өркүндөй берсин, көп кырдуу таланттары өрчүп өнө берсин. Туратбек Осмоновдун «Өкүнбөйм» деген ырын окуп берейин. Өткөн күнгө өкүнбөйм, элесиң бар жүрөктө, түбөлүккө тереңине жан дүйнөмдүн түнөткөм. Бул жашоого өкүнбөймүн, мекеним бар гүл бакча, уул кызым, урпактарым өсүп жатат бир канча. Туратбек Осмоновдун «Өмүр сызыгы» деген ырын окуп берейин. Кыш аяктап, жаз келет, жаадыраган сүйүү берет, түнү кетсе таңдаратып, нурун чачат күн демек. Айлар өтүп, жылга толот, жылдар негиз кылым болот, заман улап өзгөрүлүп, өмүр чиркин өтөт жомок. Ичер суубуз түгөнгөндө, ар бир жанга келет өлүм, айтып келбейт ажал чиркин, чыгарабыз кантип төгүн. Өмүр үчүн негизгиси жумшак көңүл оорубасын, кашкалактын ортосунда кырсык бизди тоорубасын. Жакшылык кыл колдон келсе, кайтат дайым өзүңө, эки сүйлөө жаман сапат, дайым бек бол сөзүңө. Туратбек Осмоновдун «Кыяк кайрыгы» ырын окуп бермекчимин. Тээ алыстан угулат кыяк үнү, айланага мукам обон таратып, уккандарды тартып алат өзүнө. Кыял, чабыт, кызык күндөр саматып, жан дүйнөнү ыргактары жандантып, толкундатат жашты дагы карыны. Көз алдыга качанкы элес тартылып, таасири күч кыяк сенин кайрыгың. Көз алдыга качанкы элес тартылып, таасири күч кыяк сенин кайрыгың. Атамдын апама арнап жазган ыры «Оорубачы». Оорубачы арзып тапкан төгөйүм, өмүр бою ардактаарым сүйөрүм. Амандыгың ар убакта мен тилейм, өзүң менин жан кымбатым күйөрүм. Жашоомдун ишенимдүү угу сенсиң, турмуштун жаркыраган нуру сенсиң. Кубаттанып мээрим алып үй бүлөмдөн, үйүмдүн балдарымдын куту сенсиң. Жакшылыкты бирге дайым көрөлү, керек болсо тийсиң көккө төбөбүз. Уул кыздын суйурматы биз үчүн, бар мээримди небереге төгөлү. Кесиби боюнча агроном болгон каарманыбыз 2 уул, 1 кызды тарбиялап өстүргөн камкор ата. Аларга арналган агайыбызда көптөгөн ыр саптары да бар. Жолдошума арналган ыр бар эле, ошону окуп берейин. Алтыным, жандан артык алтыным, жаз күнүндөй жаркыгын, кайра келбес өмүрдө бак талайга балкыгын. Булбулум бол багымда, сайра отуруп шагымда, назик үнгө арбалып, жадырасын жанымда.
тунук сезим сергитсин, толку боюм эргитсин, түбөлүккө бир болуп күчөп турган дем күтсүн. Дагы балдарыма арнаган ырлар бар, ошону окуп эки уулума. Жараткан эки уулду бердиң мага, болсун деп тирек жөлөк болуп турмушта. Уулдарым төрөлгөндө мен сүйүнүп, жалынып жалбарганым терең сага. Учурда уулдарым өздөрү ага ата, бап эстеп уул кыздарын багышууда. Турмуштун ысык сугун чыдам менен, туруктуу мүнөз менен тартышууда. Агайыны бири-бирине жөлөк болуп, оордук кетирбестен өбөк болуп, тартышат жай турмуштун арабасын, кол сунуп керек кезде көмөк болуп. Чакырган жерден калбай алар барат, тең туштар арасынан сыйын табат. Тырышча, камкор, бүйрө, балдарым-ай, тууганга, доско дагы бирдей жагат. Ылайым башыңарга иш түшпөсүн, бакчаңар жайгышы бүт гүлдөсүн. Өмүрдө кээде болот жокко чөкпө, баарыңда барбалаңдап куру көкпө. Жакшы, биз мотивация беребиз, жолдошума колуна баары келет. Сүрөттү да тартат, сүрөт тартат эле өзүнө мени багындырып алды окшойт, өзүнө сүрөтүмдү тартып, быр жазып атып эле. Негизи адам баласы баары эле бир талант болот экен адам баласында делечи. Мен эгерде ушу ыр жазганды деле жакшы көрөм да, ушу эгерде мен кошумчу болуп, негизи ар бир инсанда болот экен талант. Жана жолдошум окуп бергенде кээде жактырам, кээде айтып атпайм, алганын алып кошумчасын кошуп берметем да. Атам мисалы үчүн ар кандай сыноолор, конкурстар болсо, бизге атам ар кандай кооз эмеректерди жана сынактарга катышканда жасап берчү. Мисалы айта кетсек, калпактарды, боз үйлөрдү, ошол менен биз жакшы орундарды алчубуз. Туратбек Осмоновдун чыгармачылыгы адамдык нарк насилди, жашоонун терең маанисин жана руханий байлыкты даңазалаган көркөм дүйнө. Мурат Жолукеев, Самаган Тайырбеков, УТРК 4.